Мугалим Асел Жамангараева Акжар айылындагы орто мектепте сабак берет. Башталгыч класстын мугалими 2019 жылдан бери USAID-тин окуу керемет долбооруна катышып, тажрыйбасын арттырган. Окуп үйрөнгөн ыкмаларын азыр мектебинде колдонуп, окуучулардын математика жана окуу көндүмдөрүн өстүрүүгө аракет кылууда. Өзгөрүүлөр чоң болду. Мисалы, мурда жөнөкөй салттуу метод менен сабак өтсөк, буда санарип мугалимдер жаңы бир инновациялык жаңылануу ыкмалары менен сабак өтүүгө чоң шарттар түзүлүп жатат. Андан сырткары ушул USAID-тин бир нече китептери, ар түрдүү нускамадагы китептери дагы ушул балдардын сабакка болгон кызыгуусун ойготуп, ал эми мугалимдердин ишмердүүлүгүн арттырат экен да. Бүгүн Таласта USAID-тин окуу керемет долбоорунун ишмердүүлүгүнүн натыйжалары боюнча жыйынтыктоочу тегерек стол уюштурулду. Ага билим берүү жана илим министрлигинин адистери, облустагы мугалимдер жана USAID-тин Кыргызстандагы директору Кая Адамс катышты. Иш чарада долбоордун артыкчылыгы жана билим берүүгө тийгизген пайдасы тууралуу айтылды. Over the course of 5 years, the project worked in 75% of the schools. 5 жыл аралыгында бул долбоор Кыргызстандагы жалпы мектептердин 75%-ын камтып иш алып барды. Мындайча айтканда 500 миллион окуучу менен иштештик. Дагыраагы долбоордун алкагында өлкө боюнча 1682 мектептин 17 миңден ашуун мугалимдери өздөрүнүн кесиптик чеберчиликтерин жогорулата алышты. Долбоордун окутууларына катышкан мугалимдер кайра өздөрүнүн мектептерине барып сабак өтүүдө натыйжалуу усулдарды колдонууда. Биз бир гана мектептер менен эмес, жогорку окуу жайлары, министрликтер менен да тыгыз иштешүүдөбүз. So that they could in real time improve the learning for students. Долбоорго Талас обласы боюнча 82 максаттуу мектеп катышкан. Андагы 800дөн ашык мугалим кесиптик чеберчиликтерин жогорулатышты. Азыр алар башталгыч класстагы окуучулардын окуу жана математика сабагынан жетишкендиктерин жогорулатуу багытында иш алып барууда. Долбоордун алкагында окуучулардын билим деңгээли жана мугалимдердин тажрыйбасы жакшырганы байкалган. Бул боюнча билим берүү министрлигинен билдиришти. Хочется сказать слова благодарности команде «Окуу керемет». Окуу керемет долбоорунун жалпы командасына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Билим берүү жана илим министрлиги менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барып, чоң иш жасашты. Мугалимдер үчүн 2 сонун тиркемени иштеп чыгышты. Баалоо ап, сабак ап деген. Булар азыркы санариптештирүүнүн алкагында абдан керек. Анан дагы жалпы мугалимдердин да эмгегин баса белгилеп кетүү керек. Долбоорго катышкан Талас облусундагы 82 мектептин мугалимдери 140 саат окуп, квалификацияларын жогорулата алышты. Методического отдела образования. Мындан тышкары долбоор окуучуларды сабакка кызыктырган жана мугалимдерге пайдалуу болгон китептери басып чыгарган. Жалпы өлкө боюнча 1.700.000 нускада китептер берилген. Талас областындагы мектептердин ар бири 1000ден ашык кыргыз тилиндеги жаңы китептер менен толукталган. Белгилей кетсек, Кыргызстан 2025 жылы окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоонун эл аралык программасына катышат. Адистердин айтымында бүгүнкү окуу керемет долбоорунун ишмердүүлүгү ошол тестке катыша турган окуучуларга жана аларды даярдаган мугалимдерге да чоң пайдасын тийгизет. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.